Арваңыздар, урматтуу ыр сүйүүчүлөр. Ала Тоо Таңшейт музыкалык программасы кайрадан назарыңыздарда. Ук бардығың, бұл жарлығым, жан дүйнөмдүн жаңырығы, жанар тоодой жарып чыккан көдөнді. Кыргызым-ай, ырысым-ай, ырксыздығың, ыйкы тыйкың, сезимимде теменедей төнөлдү. Деп жазған Кыргыз Республикасынын эл акына, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, мамлекеттик токтогул сыйлыгынын ээси Эсенгул Ибраевдин обондуу ырларына арналган Ала Тоо Таңшейт музыкалык көрсөтүүсүн баштоого уруксат этиңиздер. Анда эмесе бүгүнкү керемет кештеги көрсөтүүбүздүн көшөгөсүн каарманыбыз Эсенгул Ибраевдин Ала Тообузду даңктап, кыргыз жерин суктанып, мактап жазган чыгармасы баштап берсин. Кыргыз жер деп аталат. Обонун жазган Жумакадыр Каныметов. Нурбек Кимболотов аткарат. Аскасы көптү сайылган, аркарыңай койдой жайылган, окоюңай толуп көл боралган, толоруңай торкогун капчамган. Ой, кыргыз жер, окоюңай толуп көл боралган, толоруңай торкогун капчамган. Оркуштай төзөн түккүрдөн, боронгона бору бүткүлгөн, балжыттанган ышкын эңип жебай баратамын боз жоргонун үстүндөн. Ой, кыргыз жер, балжыттанган ышкын эңип жебай баратамын боз жоргонун үстүндөн. Эсенгул Ибраевдин Ак бата аттуу керемет чыгармасы жаңырмакчы. Гүлзат Байзакованын аткаруусунда кабыл алыңыздар. Жаңы турмуш уламак жакшыга да булат эй. Элиң келсе биздин эл, кут киргенсе кубанат. Кары жакшы чогула, калбай келет тоюңа, борсук чачат башыңа, кыйын чачат жолуңа эй. Борсук чачкан себебин сырын чечип берейин эй. Кыйыкмандай табылгыс, ак жол тойгол дегеним. Кыйын чачкан себебин сырын чечип берейин. Дүйнөгө келиним, каро болбок дегеним эй. Бүгүн баары башкача, мөл булактай таптасаң эй. Ар биринин тилинен оргуп чыккан ак бата. Жакшылыкты ашырган, жамандыкты жашырган, күлө болгон ак жолдой жолук түшпөй башыңдан эй. Сиздер Ала Тоо Таңшейт музыкалык программасын көрүп жатасыздар. Өзүңүздөр баамдагандай, бүгүнкү көрсөтүүбүз Токтогул Сатылганов аттындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Кыргыз Республикасынын эл акыны Эсенгул Ибраевдин обондуу ырларына жана чыгармачылыгына арналган көрсөтүүгө күбө болуп жатасыздар. Чыгармачылыктагы достору, замандаштары жана ошондой эле өмүрлүк жары келген алгач суроом Эсенгул Ибраевдин жубайы, кыргыз маданиятынын эмгек сиңирген ишмери Саткын Абдрахманова эжеге болсун. Эже, айтсаңыз, агайдын ошо кыргыз маданиятында, кыргыз поэзия дүйнөсүндө ээлеген орду өзгөчө. Бирок биз ошо бүгүн обондурлары туурасында сөз кылып жатабыз.
алгач кайсы ырларына оондурлар жазыла баштады эле, ошол кайсы жылдар эле, ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Чыгармачыл адамды эмнеге теңесе болот? Бул адам өмүрү өзү өлчөлүү болот экен. Ал эми чыгарма кылымдап жашайт. Ошонун арасында ушул акын деген сөз көп нерсени түшүндүрөт. Баягы сөздүн күчү жетпей калган кезде ошо ыр менен берген акындар болгон экен. Эми ошолордун артынан келе жаткан ушу азыркы жерде отурган адамдардын ырлары, ошолордун жараткан чыгармалары ушу кийинкилерге ушундай сабак боло турган нерсе экен деп сиздерге аябай чоң баа бергим келип турат. Анан эми өтүп кеткен адамды эскерген үчүн ушу сиздерден жакшылыктарды күтөм. Дайыма ушул аркалаган эмгегиңиздерден, акындык талантыңыздардан ушул убай көрүп, улам ушу кийинки жаштар өзүңүздөрдөй болуп келсе экен деп тилек кылам. Мына бул жерде убагында тааныштырарсыздар, бирок ошол Эсенгулга жакын жүргөн, Эсенгулду тирүү кезинде көргөн, анан кийинки ал киши жаратып кеткен чыгармаларды эл арасында айтып коюп, жакшы пикирлерин айтып келген ушул сиздерге мен ыраазычылык билдирип кетким келип атат. Анан эми сиздин сурооңуз боюнча айткым келсе, бул 60-жылдарда эң алгачкы жаралган ыры Балама деген ыры. Обончу Маданбеков жараткан. Эми анын аткарганы Момушева деген артисткабыз аткарган. Бул бүгүнкү күнгө чейин жакшы угумдуу, өзүнүн касиетин жоготпой жашап келген. Күлү көңүл ачарым, бири келип жарпын жазарым, бал татыган балдыр тили бар, балам бактым балам базарым, алдияй бепем ай, балам бактым балам базарым. Гүлдөдө кылган медерим, көзүмдөгү эки карегим, кантам таттуу гүлдөн жытарды, кандан чыккан асылдан эгим, алдияй бепем ай, кагылайын орун басарым. Самаганда жетер кулачым, сагынганда жетер кубатым, башкаларга эч бир алмашпас, бар байлыгым мүлкүм мурасым, алдияй бепем ай, бар байлыгым мүлкүм мурасым, алдияй бепем ай, бар байлыгым мүлкүм мурасым. Кеп кезеген кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеев агабызга берсек. Аба айтсаңыз, бүгүнкү күнү Эсенгул Ибраевдин ырлары жөн эле ырлар эмес, ураан катары айтылып, ураан деңгээлине же болбосо гимн деңгээлине жеткен ырлар болуп калды да. Себеби көпчүлүк элге сиңип, бүгүнкү күнү эң көп ырдалган ырлар деген бир мындай категорияда турат экен да. Ушул боюнча пикириңизди айтсаңыз. Эсекем ал чыныгы акын. Чыныгы акындын жүрөгүнөн чыныгы ыр чыккандан кийин ошол чыныгы ырларга чыныгы обон чыгат. Анткени обончу өзүнүн билимине, талантына жараша тандап алат. Мына ошо обончулар Эсекемдин коюлуп турган
Кыргыздын нагыз тилинде жазылган, кыргыздын муун өлчөмүндө жазылган жана ичинде чоң ойлор катылган ырларын тандап алган. Көп обон чыккан, жакшыларына обон чыккан акындын бири алгачкысы Эсекем болот. Эми бул кишинин бүгүн обондуу ырлары боюнча кичине гана сөз козгоп айтып кетишибиз мүмкүн. Мынау силерге жалпы эле элге менин оюмча ушундай кишилердин бөлүп бөлбөй кандай чыгармачыл, кандай чыгармалары бар деген чоң маселени ушундай столдо отуруп алып, кыйындарды чакырып алып, дагы бир кеңири айтууга туура келет деп ойлойм. Мен seni kaydan izleyim, kaydan tabam. Men sağa kanday jedip kantibi jağam. Daynыңдай adressiz gögüç gönüm. Sen üçün cer asmanga ötkölü salam. Daynыңдай adressiz gögüç gönüm. Sen üçün cer asmanga ötkölü salam. Sen üçün asman cerge ötkölü salam. Kaydasın ömürdögü canganı çırak. Kaydasın öngünüdögü altın bulak. Adaşkan enesinin çağrı çıktay. Ben seni izlep жүрüm çalgı sıra. Daynыңдай adaletsiz gögüç gönüm. Sen üçün asman cerge ötkör salam. Sen üçün asman cerge ötkör salam. Жүрөктүн эп эмеспи булугары. Сүйүүнү эми көбүз тугулалы. Суусундай эки айрыктан ага бербей. Түбөлүк бир өзөңгө куюлалы. Daynыңдай adaletsiz gögüç gönüm. Sen üçün asman cerge ötkör salam. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Билесизби кесиптеш, Эсенгул Ибраевдин ырларына Асылбек Өзбеков да токтолуп, мыкты обондорду жазган экен. Ооба, алардын бири Шок кыз деп аталат. Анда бул чыгарманы Бакас биздин сахнада аткарып бермекчи. Oyunun естен чыккыс ойлосом ичим тыз-тыз от салган жүрөктөргө өтө шок. Ой шок, ой 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 шок кызсыз. Дагы эмне дейсиң, чоң жигит? Кыздардын сулуусусуз, кызыке курчусуз, колундай кол тиеле коюндан турчусуз эй. Кыздардын сулуусусуз, кызыке курчусуз, колундай кол тиеле коюндан турчусуз
oyşak kızsız ey Oyunun esten çıkkız oylasam içim tızsız At çaçkan yüreklerge öte şak oyşak kızsız ey Ay 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 şak kız Ay 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 şak kız Ay 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 şak kız Ay 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 şak kız 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 Şok 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 kız Негизи айтылат эмеспи ушул оондурларда оон чакырган саптар депчи. Акын Эсенгул Ибраевдин ырлары көпчүлүк учурда өзүнүн айтайын деген ою эле оон чакырып турат деген пикирлер көп айтылат да. Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай? Эсекен менен биз 5 жыл университетте бирге окудук. Бир бөлмөдө жаттык. 10 жылы Çalkan журналында ал башкы редактор, мен орун басары болуп 10 жыл иштедик. Чыгармачылык байланышыбыз эч ошол Эсекенин көзү өткөнгө чейин үзүлгөн жок. Эмеде Эсеке жаңы келгенде, ошол университетке өткөнү келгенде бир бөлмөдө жатып калдык. Анан бул киши анча-мынча турмуштук тажрыйбага ээ болуп, эл аралап иштеп жүргөн экен. Мен дагы ошондой анча-мынча тажрыйбам бар эле, райондо иштеп калганмын университетке чейин. Анан Эсекенин колунда чоң каратыштуу дептери боло турган. Ошол дептердин ичи толо ыр экен. Университетке келгенге чейин ал бир жыйнак эмес, 2 жыйнактык ырларды жазып таштаган экен. Анан дагы бир кызыгы, Эсекен аркылуу биз ошол бир бөлмөдө 16 бала жатат элек. Казбектин казалдарын ошо Эсеке аркылуу билдик, буктук. Ошолордун баарын жаттап жүргөн экен. Эми дагы бир нерсени айтыш керек. Эсекенин эс тутуму бул феноменальный память деп коет. Өзүнүн жазганларынын бардыгын жатка биле турган. Мынандай. Анан кийин өзү музыкальный адам болгон бул киши. Мандолинада эң сонун чертчү, анан кийин ырдачу. Өзү музыкага жакын музыкалуу адам болчу да. Эмнечин Бір Канеметовтан жүрөктү алдоо кыйында деген чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлназ Бекбосын кызы аткармакчы. Жамалың толгон жай белең, жайда тиген ай белең. Жылт этип бир жолу көрүнбөй, 20 жыл мурда кайда элең. Жылт этип ой, бир жолу көрүнбөй, 20 жыл мурда кайда элең. Ömürdü sürdük ömürdey, öpnök biz tolup tögülbey. Oynadın nege yaşınma, 30 yıl murda görünbey. Oynadın ay nege yaşınma, 30 yıl murda görünbey.
армандам өзігі сығыр салып өзіңді қалдың арманда өзігің ай сығыр салып өзіңді қалдың арманда мезгілдер өтті шынында мен айтқан сөзге қиылбам секетін кечір қантейін сезімде алды қиында секетім ай кечір қантейін сезімде алды қиында секетім ай кечір қантейін сезімде алды қиында Акын Эсенгул Ибраевдин чыгармаларында көсөмдүк жана көрөгөчтүк бар экенин баамдап келебиз. Себеби бүгүнкү күнү дагы ошо кайра окусак, ондогон жылдар мурун жазылган чыгармасы дагы бүгүнкү күнү актуалдуулугун жоготпойт да. Чыгармалары тууралуу учкай сөз айтсаңыз. Эсенгул Ибраев кыргыз поэзиясынын эң алдыңкы катарында турган акындардын бири. Бул киши өтө узанып иштеген болу керек менин оюмча. Аны форма жагынан дагы, мазмуну жагынан дагы ушул ийине жеткирип турган да, ийине жеткирип турган. Ошондон улам поэзиянын түрдүү тармактарында жана бир сөз бар эмес, гүлүктөн гүлүк чыкса төрт аягы тыбырайт дейт. Ошол сыяктуу бул киши кыргыз поэзиясынын бардык жанрларында иштеген. Албетте биринчи лирик десек болот. Анан Илгиз агабыз айткандай трибун акын бул. Публицистиканы дагы жакшы жазат. Анан албетте сатирик. Бул кишинин күйдүргү саптары жанагы Райкан менен Мединдикине эле кетет ушундай. Буга мен ойлоймун жанагы Чалкан журналдын редактору болуп калганындагы себеп болсо керек. Ал журнал ушул сатиралык журнал эле да. Ошентип келип бул кишини акын катары дагы, адам катары дагы, бизден улуураак ага катары дагы эң жакшы жагынан мүнөздөп, өрнөк катары көрсөтсөк мисалдар толуп атат. Көп. Мен бір ескерүү кечеси болуп аткандан кийин бир кичинекей нерсени айта кетейин. Кайсы бир жылдары кыргыз акындары 5-6 ушу ат башыга жөнөп калдык. Анан Кошкорго токтоп, ушундай көктөмдүн убагы көк жашыл чөпкө токтоп, дасторкон жайып отурган кезде сөздөн сөз чыкты дагы Жалил Садыков ырдайт экен. Күңөтай деген ырды ырдады. Анан Эсенгул агабыз болсо Үкөйдүн ыры деп ырдады. Мен муну угалай экенмин, абдан таң калдым ичимен. Ушундай да болот турбай депчи. Анан жанагы майдан нерсе дагы чоң таасир берет да. Кийин ошол боогачыны окуп, үйрөнө баштаган кезибизде анан боогачың сенин болоюн деген ыр жаздым эле, ырдалып жүрөт. Ошонун башы ошол үкөйдөн таасир бергенден бир башталса керек эле. Мен эми каламдаш инси катары ал кишиден көптү үйрөндүм. Арасында бул өрнөк болчу инсан. Күзөтчүдөй көзүрмебе күндүнү тирүүлүктөн түгөнбөгөн түшүгү апамды мен кутта күлгөнү десем атаманын кармап турган түлкүгү
барам мен таптағылачым атам менен өзгөрбөгөн кубатым күбөсү бой сен жараткан эрдиктим мүнүштөрдө күнгө жеткен кубачым күбөсү бой сен жараткан эрдиктим мүнүштөрдө күнгө жеткен кубачым Кубанчыма кайгыма да тең шерик бул дүйнөдө жан болбостур сенчерик ак сарайым алтын туткан кутманым бул дүйнөгө сен тургузган эстелик ак сарайым алтын туткан кутманым бул дүйнөгө сен тургузган эстелик бул дүйнөгө сен тургузган эстелик Көрсөтүүбүздү улантабыз. Чыныбай аба айтсаңыз, Эсенгул Ибраев менен болгон сиздин байланышыңыз шакирти болдуңузбу же чыгармачылык байланышта болдуңузбу? Канча убакыттан бери тааныдыңыз? Ошо тууралуу кеп козгоп берсеңиз. Негизи Эсенгул Ибраевичти студент кезинен баштап билем десем болот. Ага чейин билчүбүз сыртынан, баягы өзгөчө сатираларынан аркылуу, анан кийин обондурлар аркылуу билчүбүз. Анткени себеби ал кишинин сөзүнө жазылган обондор жалпы Кыргызстандын бардык аймактарында жаңырып турчу. Анан менимче уккан ар бир адамдын жүрөгүнө элжиретчү да. Ошон үчүн болсо керек, ал ырлар биздин бала кездеги сезимибизге сиңип калган да. Ошол аркылуу билчүбүз. Анан сатиралык Чалкан журналы Кыргызстанда эң популярдуу журнал болчу. Ошон үчүн ал журналды сөзсүз ай сайын алып барактап окуш биз үчүн өтө бир чоң иш эле да. Мына ошондон улам ал журнал аркылуу Эсенгул Ибраевди редактор катары билип, андан кийин ал кишинин сатиралык ырларына өзгөчө мындай кызыгып көңүл буруп жүргөм. Анткени себеби мына керек болсо анча-мынча чип-чип менин жөжөлөрүм, жээнлерим, бөлөлөрүм деген сыяктардын өзү телеге да чыгып бир канча жолу ырдап калганда, ушундай сыяктуу саптар аркылуу, ырлар аркылуу айтор кыргыз окурмандарына, анын ичинде поэзия сүйүүчүсү катары мага дагы абдан таанымал болчу. Кийин университетке келип окуп калгандан кийин китептерин алып таанышып, поэзиясын билгенден кийин андан сырткары дагы менин бир жакшынакай досум бар эле. Ал досум Эсенгул абабыздын жакын жээни болуп калчу. Ошол аркылуу да билип калдым, таанып калдым. Андан кийин өзгөчө чыгармачылык адам катары өзүмө өтө жакын сезип калдым. Ошондон болсо керек, кийин мен дагы анча-мынча ыр жазып жүргөн адам катары ал кезде жазган чыгармаңды басмадан чыгарыш үчүн сөзсүз түрдө эсир жазуучулар союзунун мүчөлөрүнүн жолдомо каттары керек болчу. Ооба. Мына ошондой жолдомо катты бир 3 акын жазуучудан алчубуз. Ошонун бирөөсү Эсенгул Ибраев болгон. Менин алгачкы ырлар жыйнагымды алып, окуп, анан кийин абдан жакшынакай батасын берип, жакшы жолдомосун берип, ошол аркылуу менин биринчи ырлар жыйнагым жарык көргөн. Казаның кайнап турса, тасмалың жайнап турса, чырпыгың чынар болуп, мөмөсүн байлап турса.
айткыламыңдан артык адамга эмне керек айткыламыңдан артык адамга эмне керек короңдо малың болсо колтуктар жарың болсо чакырып чай берүүгө чай берер алың болсо сууңду балга теңеп сүйүңөр барда себеп айткыламыңдан артык адамга эмне керек айткыламыңдан артык адамга эмне керек. Эрнисова Эсенгул Ибраевдин «Карамат» деген ырына сиз оон жазган экенсиз. Сиз абдан чыгармачылык оондурларыңыз, сиздин чыгармачылыгыңыз абдан кызыктуу да бизгечи. Ошол эмне болуп ушул ырга кайрылып калдыңыз? Ушу жөнүндө айтып берсеңиз. Качан жаралды бул чыгарма? Жалгыз эле карамат эмес, баары бир жайлоо, жер деген бирок баары бир мисалы Көкөк шахра деген тасмага саундтрек болуп Зарема Асаналиева ырдаган. Ал эми Караматтын эмне себептен кайрылганымды мен кичинекей бир таржымалын айтып берейин. Бул негизи оонду жаза баштаганым бул 79-жыл ошол институтка өтүп калганда алгачкы ырлар пайда болгон. Анан негизи ошол жылдарда 79, 80, 81, 82 негизги ырлар ошондо пайда болуптур. Анда гитара менен баягы башында өзүм сөздөрдү кошуп жүрдүм. Анан кийин баягы кыргыз поэзиясынын антологиясы деген 80-жылдары чыккан болчу, 2 томдук. Ошону стипендиямды ошого жумшап, ошону алып алып, анан ичинен барактап, бирок мага белгилүүлөр ошол кезде ошо маркумдар болчу, Жомарт Бөкөнбаев, Токтогул, Миддин Алыбаев, Алыкул Осмоновдор. Чын-чынына келгенде Эсенгул Ибраевди мен тааныш эмесмин. Анан биз анда орус тили адабият институтунда окуп калдык. Анан биздин чогуу жүргөн жаныбыздагы кызыбызды башка факультеттеги ошо Роза деген нарындык кыз болчу. Анан Таластык Калык деген жигит сүйлөшүп жүрүп, анан ала качып кетип калды. Анан бир айдан кийин свадьба болду. Анан баягы бизди ошол дос катары болуп, ошо кыз тарапка барып отуруп калсак, ошо Эсенгул агай дагы ошол биз менен бир столдо отуруп калды. Анан баягы сөз бергенде эле мына белгилүү акын кыргыздын ошо биздин сыймыгыбыз Эсенгул Ибраев деп тааныштырганда эле мына баарыбыз көңүл буруп калдык. Анан менин көңүл бурулганым ушул кишинин ушундай сүйкүмдүүлүгү да, көзү ушу күлмүңдөп, кишини караганда бир кандай бир сүйүп мамиле кылчу да. Анан ошондон эле дароо эле көңүл буруп ошол кишини улам-улам карай бердим эмнегедир. Үйгө барары менен баягы антологияны ачтым. Анан Эсенгул Ибраевди карасам бар экен. Анан ошол Карамат деген ыры көзгө урунду, сабын карасам эми укмуш. Ошол сабы эле оонду берди да, ыргакты берди. Шопойгон карабак, кел атам аралап, калаанын кыздары кылчайып каранат, бирок бирөө да сага окшобойт Карамат деген эле дароо ырга айланып кетти. Ошентип анан ыр жаралып калды. Karama, gel atam aralap geçmedin geçkende, çalırak sabalap bir gana canımda, sen yoksun karama bir gana canımda, sen yoksun karama, şotoygun karabak gel atsam aralap. Қаланың қыздары қылчайып қарана, бирок сайыч бири окшобойт Карамат, окшобойт Карамат. Шотойгон карабак кел атсам аралап, қаланың қыздары қылчайып қарана, бирок сайыч бири окшобойт Карамат. Burkura, gülzarı burkura gün al başartına,
көңілім тұншыға сезімім бір ғана сен жаққа ұмтыла сезімім бір ғана сен жаққа ұмтыла шатойған қарап келатта марала қаланың қыздары қылшайып қарана бір ұқсайш бір ұқшабай қарама ұқшабай қарама шатойған қарап келатса марала қаланың қыздары қылшайып қарана бір ұқсайш бір ұқшабай қарама Hatırlayıp elestep жатқан сен Akılmış açılıp gümüşkü haylane Çapağın çakırıp gümüşkü haylane Çapağın çakırıp Şotoyğun қарабақ келатта марала қаланың қыздары қылшайып қарана бір ұқсайш бір ұқшабы қарама ұқшабы қарама шатойғын қарабақ келатса марала қаланың қыздары қылшайып қарана бір ұқсайш бір ұқшабы қарама Сөзі Эсенғұл Ибраевтікі, обону Табылды Ақтановтікі. Нарын гимне. Атқарушы Мунарбек Чоби. Ай жарқып күнің күлген аспаныңда шұмқарың шұқшырылған асқарыңда қалқайып қада күтті қарылары қары бар тотым қорыр жаштарыңда абасы қымыз жыттанған ақ мүңі кемер құрчанған нарыным алтын бешіген ай менен күндөн құттанған абасы қымыз жыттанған ақ мүңі кемер құрчанған нарыным алтын бешіген ай менен күндөн құттанған кең жумгал қара қочқор қапталыңда ақ башың ақ талаң бар арт жағыңда турыңа бақыт қонып бір үстіне құрбасын ала бұлыт аспаныңда абасы қымыз жыттанған ақ мүңі кемер құрчанған нарыным алтын бешіген ай менен күндөн құттанған абасы қымыз жыттанған ақ мүңі кемер құрчанған нарыным алтын бешіген ай менен күндөн құттанған улутка, өлкөгө, мамлекетке күйгөн чыныгы өзүнүн акындык позициясын ырларга калтырып кетиптир да. Ушул жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Чыгармаларынын бүгүнкү күнгө чейин жашап жатканы бүгүн эле эмес, Эсенгул агайдын чыгармалары эртең бүрсүгүнө дагы кылымдардан кылымга жашайт деп мен ишенем. Анын бир сыйкырдуу агайдын bir керемети бар. Ал ырларынын жана агайлар айтып өттү, мындай ташка тамга баскандай тактыгы, анан көзгө сайып көрсөткөн өзүң айткандай көсөмдүгү, анан ушунчалык тилинин жатыктыгы, жөнөкөйлүгү,
Ошол эле учурда ырдын ушунчалык бийиктиги, анан ырды агай жасап жазбай, жан дүйнөсү менен жашап жазгандыгы менен ошондой эле агайдын ар бир акындын ырында акындын өзү бар да. Демек агай лирикалык ырларды жазабы, сатиралык ырларды жазабы, улуттук тил жөнүндө канчырын окуп жүрөбүз, ошолорду жазабы, баардыгынын ичинде агайдын өзүнүн жашоо образы, сүйүүсү бар да. Анан агайдын ырларынын өлбөстүгү мына ушунда да. Анан жана да агайлар айтып кетти, агайдын ырлары жанагындай касиеттери менен кичинекей бөбөктөн тартып эң улуу муундарга чейин ушунчалык жеткиликтүү да. Аны ким окуса дагы, ким укса дагы арбалып, аркасынан ээрчип, анан агайдын дүйнөсүнө кирип кетет да, поэзиясынын ичине кирип кетет. Мына ушунусу менен агайдын чыгармалары өлбөй жашап калат. Өзüm bötönmün merkem, ökünüşügün götürdüm erkem. Özüңdü tapay, özgölür jakpay, ört jutup жүрүп ötörmün erkem. Sabırsız ötüp ayjılıp erkem, sanaga batam kaygırıp erkem. Аркыра мен түгөйүм таппай, канаты калган кайрылып эркем. Кеткен куш кайтып конбостур агай, кемтигим кайра толбостур агай, өзөгүн өртөп жалынга агай, өксүгүм менче болбостур агай. Жүрөгүм болуп таянган агай, керегем болуп каланган агай. Кемтигим толот деп жүрсөм минтип, кейишке салдым, кейишке салдым, кейишке салдым, армандай агай. Жалгыз тал турса белесте эркем, жабыккан жанга керекте эркем. Көктүн үнүн эшитип калсаң, күйүтүң тарткан мен эсте эркем. Эки тал турса белесте эркем, эриккен жанга керекте эркем. Жалгыздап учкан куш көрүп калсаң, жабыгып жүргөн мен эсте эркем. Ак кайың турса белесте агай, арзыган жанга керектең агай, адашып жүргөн түгөйдү көрсөң, азабын тарткан мен эстең агай. Кызгалдак турса белестең агай, кызыккан жанга керектең агай. Кыярып солуп баратсаң агай, кыйноңду тарткан, кыйноңду тарткан, кыйноңду тарткан мен эстең агай. Эсенгул агай менен болгон чыгармачылыктагы байланышыңыз тууралуу айтсаңыз. 98-жылы мындан бир 20 жыл мурун чыгарган Эсенгулдун ырлары деген китебинде мындай деп жазыптыр да, мага берген китебинде. Ким бирөө жапа чегет кан басымдан, мезгил ылдам көз ирмемде алмашылган, мен ыр жазбайм атактан калыш үчүн, жазам аны жазбай кое албасымдан дейт. Бул табигый жашайт да, поэзия бул акында. Табигый жашайт. Ал жанакы азыр эле айтылгандай поэзиянын артынан а киши чуркабайт. Поэзия бул акындын артынан чуркап турат да. Бардыгы табигый. Сөздөргө кылган мамилеси, ар бир сөздүн өзүнүн жыты бар. Ар бир сөздүн өзүнүн боёгу бар. Кээ бир сөздөрдү уккуң келбейт. Кээ бир сөздөрдү уксаң тимеле атыр жыттанып көктөмдөгү мындай бир бай чечекейлерди, мандалактарды элестетип турат да. Муну ушундай сөз менен иштөө, сөздөргө мамиле кылуу сыяктуу нерселердин баардыгы ушу Эсенгул Ибраевден үйрөнүүгө болот.
Эсенгул Ибраев атабыздын чыгармаларынан көрүүгө болот да, калыстыкты, адилеттүүлүктү, кайраттуулукту даңазалап, коомдогу көйгөйдү же улуттук маселелерди же болбосо кайсы бир деңгээлде улуттун трагедиясын айтып койгон көп чыгармаларына күбөбүз. Жашоодо дагы ушул нерселерге кайгырчу беле? Бул кишинин турмушу ушул азыркы сиз сураган нерсеге жооп бергендей турмушта болгон да. Энеси 5 жашында өлүп калган. Атасы 10 жылга кесилип кетип, ушу күнөн күн аткарып келген киши да. Анан бул атабыз кийин узак жашады. Эми менин да атам да. Эсенгул экөөбүз таанышып 3 жыл сүйлөшүп жүрүп, анан баш коштук. Ал киши мени үйүнө алып барганда апасы менден 3 ай мурда келиптир. Ал киши деле келин өңдү экен. Бирок ал киши кийин узакка жашап, биздин колубуздан узады, абдан жакшы киши болчу. Анан ушу турмуштун заарын көргөн киши да бул. Андан кийин жакшы турмушту дагы көрдү. Атасы түрмөдөн келип, биз үйлөндүк, бала бакыралуу болдук дегендей, ушундай турмуштарды өткөргөн киши да. Ошон үчүн калп айтканды өмүрүндө кечире алчу эмес. Анан кишинин жаманы жок дечи. Ал киши түшүнбөй калды деп ушундай сөздөрдү айтчу. Бириктик жан болсок да эки бөлүк, мен сага сен мага тирек чөлөк, дөмөлөгөң дарактай эле болуп, аппак ул кызыл кызды бердиң төрөп. Кыйбасым кыйындыктан бирге болдум, ысыкка бирге күйүп, бирге тоңдум. Бакыбат ушул күндө узак жашап, убайын көрсөк экен, урматын көрсөк экен ошолордун. Тирликтин сапарына шыраттанып, түндүктөн түтүн булап, чырак жагып, иштен келсек үйүбүз очор бачар, өзүнчө мамлекет сыяктанып. Кыйбасым кыйындыктан бирге болдуң, ысыкка бирге күйүп, бирге тоңдуң. Бакыбат ушул күндө узак жашап, жалганбы бала үйдүн көрк экени, көзүбүз бала десек төрт экени. Жалганбы мекендин койнундагы ар бир үй өзүнчө эле өлкө экени. Кыйбасым кыйындыктан бирге болдуң, ысыкка бирге күйүп,
тоңдуң бакыбат ушул күндө узак жаша угайын көрсөк экен урматын көрсөк экен ошолордун угайын көрсөк экен урматын көрсөк экен ошолордун Баам салып, байқап көрсөң сен егер, адамдар бар, өлбөстүкө эгедер, акын өлбөйт акын чынында, жүрөт тирүү, ырларынын сабында. Кыргыз Республикасынын эл акыны, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, мамлекеттик токтогул сыйлыгынын ээси Эсенгул Ибраевдин обондуу ырларына арналган Ала тоо таңшыйт музыкалык көрсөтүүсүн ушуну менен аяктайбыз. Ар дайым жашооңуздарды жакшы ырлар коштоп жүрсүн. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сак саламатта туруңуздар. Ала тоо таңшыйт ала тоо